Саламатсыңар балдар, бардығыңарға кутмандуу таң, бардығыңарға көңүлдүү, көтөрүңкү маанай каалап, бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы туюк муун. Сабагыбыздын максаты тема менен таанышасыңар, мазмунун түшүнүп, көнүгүү аткаруу жолдорун туура, так билип, таза, сулуу жазганга үйрөнөсүңөр. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндөгү тексттен көп маалымат аласыңар. Анда эмесе бул эрежени эстеп калгыла. Үнсүз тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктаган муун туюк муун болот. Үнсүз тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктаган муун туюк муун болот. Биз, муун, сыймык, ушул сыяктуу. 137 көнүгүү тексттин 3 бөлүгүн ар бир муунун сөздөрүн туура, так түшүнүп окугула. Аны ким жазыптыр? Мындай инсандар кылымдар өтүп бир жаралат да кийинкилерге ушундай болууга умтулгула деген өрнөк таштап кетишет. Миллиондогон соңку урпактар ошол кишини идеал тутат. Ошол кишиге окшошкусу келет. Ошол кишиге оңдоло, ошол кишиге түздөлө берет. Биз балдарыбызга Чыңгыз агайыңардын өмүрүнөн өрнөк алгыла демекчибиз. Чыгарманы Орхон ынанды жазыптыр. 138 көнүгүү Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасын билесиңер? Дагы кандай чыгармалары бар? Гезитчи Дзүзү, Түнкү сугат, Асма көпүрө, Бетме бет, тоолор кулаганда. 139 көнүгүү тексттин аягында сүйлөмдү муунга ажыратып жазгыла. Ар бир сөздөрдө канча муун бар экенин туюк муундардын астын сызгыла дептир. Демек булат карабыз бул көнүгүүнү. 140 көнүгүү тексттен таблицага туура келүүчү сөздөрдөн таап жазгыла дептир. Таблицабызда көрүп турасыңар, керектүү сөздөр турат. Туусун, үлгү, кыргыз, мынакей ачык муунду, жабык муунду, туюк муунду сөздөр берилиптир. Ушуларды улантырып толуктап жазабыз. Тапшырма 141 көнүгүү сөздөрдөгү муундарга ажыраткыла. Туюк муундарды белгилегиле, муундун схемасын чийгиле, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Тапшырмаларды аткаргыла, саламатта калгыла балдар.